Сиз ушул бүгүнкү күндө бул бардыгына эле ордунун көбөйүп кетишине бир эле бийлик эмес, биздин туура эмес кабыл алган коомчулук, ишенбеген коомчулук да күнөөлүү деген бир ойду айтат экенсиз да анда. Мында биз кенебей койгондугубуз, масканы тагынбай койгондугубуз, бири-бирибизге жугат дегенге ишенбей, тойлорго барып, аштарга барып, туулган күндөрдү өткөргөнүбүздөн бир кетирген кемчилигибиз бар деген. Албетте, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам мынакей 14 кыл мурда эле буну айтып койгонда, бир жерде ошондой эпидемия, пандемия чыкса, сразу контакт үзгүлө деген. Мына 14 кылым мурдага айтылган сөз. Берекелүү пайгамбарыбыздын осуят. Чыктыбы, ал жерге барбагыла деген. Ал жерде силерге келбесин деген. Что значит? Ал мына ушу контакт кылбай тургула. Бул көпкө чейин узабайт. Ким тагдырында ушул оору менен өлө турган болсо, ал өлөт. Аны эч ким коткара албайт. Бирок пайгамбарыбыз кушкабар айткан. Сабыр кыла турган болсо, ошого шейит болуп өлөт деген. Ата итак эле ошого ажал келип өлмөк. Бирок ушу ооруга чалдыгып калды, ошонун себебинен Алла Таала даражасын шейиттик кылып берди. Эми ошол учурда үйдө өлбөсө деле үйүндө отурду. Үйүндө отурган адам дагы соопту үмүт кылып, Алла Тааладан ушу соопту үмүт кылып отурса, ошого да шейиттин сообу берилет деп атпайбы? Бул бар нерсе. Биз контактты андай кылган жокпуз да. Көрүп атасыз да, контактны ол бир башлар одор ошо маска деп айтып атты эле, анда эле этибарга алган жок, башкаларды деле. Мен эми мындай кичине Кудайым өзү сактасын, бирок мактана кетсем деле болот да, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мечиттер гана эле ушунун бардыгын сактады. Мечит эле, башка мен мына ишканаларды билбейм кандай болду, бирок мечиттин аралыгы ошол бардыгы 1 метр, 1,5 метрде айларга чейин ошо бардыгына бет кабын, температурасын, антисептигин дегендей, анан азыраак учурла ушундай помещениянын ичинде азыраак турула, мүмкүн болсо сыртта болуп тургула деп. Ушунун бардыгы мынагы Кудайга шүгүр биздеги диний кызматкерлер ушуларды аткарышты. Бул дагы үлгү деп айтабыз. Бул дагы бир жакшы, мисалы самал, жакшы бир көрүнүш да бул.